туруп алып туура сөздү айтпасак да кыйгаштап алып бир кыйыр сөздү айтканга аракет кылалы да айып этпеңиздер. Көбүнчө аял кишилер күйөөсүнө нааразы болгон учурлар турмушта көп кездешет го. Мен ушуларды эстеп отуруп бир окуяны айткым келди. Бул окуя мындай. Bir ayal insan kүйөөсүнө аябай нааразы болуп, күйөөсүнүн оргой, кырс, татаал мүнөздөрүнө чыдабай кетип, акыры даанышманга келип кайрылат экен. Эй, даанышманым, менин жолдошум ушунчалык өтө орой адам. Мен ошону кантип бир жөнөкөй жоош адам кылсам болот, кантип ийге келтирсем болот деп суранган экен. Ошондо даанышман эч ойлонбой туруп, анын жарасы оңой эле. Каалайсың ошондой кылалы дептир. Десе аял сүйүнүп кетип, макул сон болот эле, кандай кылалы дейт экен. Десе баланча деген токойдо бир арстан жашайт. Бою чоң, колдору, тырмактары курч. Ал арстандын айынан көп адамдар жабыр тарткан. Кыскасы ушул жерде арстан жашайт деп эч ким жолобойт экен адам оттундарычы. Ошол арстанды башынан сылап берсең, мен сенин күйөөңдү оңой эле ийге келтирип коем деген экен. Десе аял ойлонуп алып ошол ишти аткармакка жөнөгөн экен. Анан баштайт экен ишти. Күн сайын ошол арстанга барат экен, алгач ырылдап алыстан тап берсе, тип эттерин ыргытат экен 10 чакты күн. Андан кийин ырылдабай көнүп калат экен. Андан кийин баягы арстан качан баягы аял келип эт берет экен деп дагы көнүп калат экен. Аял кайран киши, аялдын амалы катууго. Анан 2-3 кадам жакындап алып этти берип баштайт экен. Андан кийин баягы жакындабай эле түз эле барып сугунтуп баштайт экен этти. Ошентип отуруп, баягы аял арстандын башынан сылайт экен. Сылаганды мындай коюңуздар. Арстан атүгүл эркелеп баш менен сүзгүлөп ушундай бир даражага жетип калат экен. Ошондо баягы аял мактанып баягы даанышманды чакырып айтат дейт. Эй, даанышманым, мына көрдүңүзбү дейт. Экөө кадимкидей эне баладай бири-бирин ыкташып калыптыр дейт арстан менен аялчы. Эми мындай дептир. Ушул жырткычты дейт. Сенин күйөөңдөн 1000 эсе кооптуу жырткычты ушундай абалга келтирип көндүрүп коюптурсуң дейт. Эми бар дейт. Күйөөңдү дал ушундай көндүр деген.